Саламатсыздарбы? Бүгүн Жайыл ата коомуна, Жайыл Батырдын музейине, Жайыл эстелигине келип, Жайыл Батырга дастарконун алып, Куран окутуп, Асмалиева Сүйүн апабыз Токмок шаарынын атайы келип отурат. Бул жерде жакын жерде кызы жашайт, дайыма келип турат. Анан бүгүн атай өзү чыгынып, ушул биздин Жайыл ата коом мүчөлөрүнө өзүнүн ушул оор кырдаалдагы элге кайрылуусунун ак батасын берейин деп келип отурат. Бүгүн 2020-жылдын 18-июлү болуп атат. Анан Асмалиева Сүйүн эже жөнүндө кичине кыскача айтып кетейин. Жашы 79-та, баатыр эне, көкүрөгүндө неден отурат. Өмүр бою Кызылчада иштептир, 30 жылдай. Анан поштада да иштептир, 10 баланын энеси, 6 кыз, 4 уулдун апасы. Анан Токмок шаарындагы Бурана айылында турат. Анан 2015-жылы бул дүйнөдөн өтүп кеттир. Балдардын баарын ушулдар жакшынакай даражага жетип, азыр неберелер үйлөнүп жайланып, бардыгына кыздары, небере балдары баары үйлөнүп жайланып, ардактуу Асыл апа, Асыл чоң апа, Асыл тайыне болуп турган убагы. Эми мен Жайыл ата коомундагы аялдар менен кеңешип, биз кандай деп айтсам, сайыс убагында көп эле апаларыбыз баары эле колхоздо иштеди, Кызылчада, Саанда иштеди. Анан эмгектери бааланбай калган, Маткерейна деген медаль алгандан кийин эле колхоздо эч ким кары адамдарды каралбай калган. Анан биздин Жайыл ата коомунун ичинде түзүлгөн Темиржан эне аялдар канатынын мен төрайымы болгондуктан, коомдогу мүчөлөр, апалар менен баарыбыз дайыма кеңешип, апаларга ушу Жайыл Батырга келип Куран окуп кеткендерге курт чыгарбай, ардактуу грамота берип, апалардын эмгегин баалап, кичине болсо дагы багы көңүл болсун деп биздин ардак грамотабыз бар. Эми уруксат берсеңиздер, мен грамотаны окуп коеюн. Жайыл ата эл аралык кайрымдуулук коомунун Темиржан эне аялдар канатынын ардак грамотасы менен баатыр эне, ардактуу эс алуудагы Асыл апа Асмалиева Сүйүн, Кыргызстандын